жылы 29 сентябрь күнү жолдошум менен түнү чоочун адамдар келип экөөбүз сабалашып, жолдошум 7 күн, 8 күн içinde больницада жаткан, мен 16 күн жатып келдим. Ошол күнү сразу күйөөм каза болгон. Ошол күндөн тартып эле 23 ноябрь күнү бизде через Тажикстан граница ошол жерде биздин өзүбүздүн помдун начальниги звонить эткенден ошол жерден бизге тергөө болуп дегенден соседибиз Шерматов деген экөөбүз чоң алып кеткен. Ошол жерден эле туура бизде муру деген оштун мурусун алып кеткен, мурусун алып кетип, ошол жолдо кетип атып, өтө жаман ооз, алыс жаман сөздөр менен менин буттарыма, колдорума тебелешип алып кеткен. Колумда 1 жашар 2 айлык балам бар. Ошону менен биз саат 1:30 оштун муру деген жерине жеттик. Биздин киргенибизге эч кандай регистрация дегендей болгон жок. Ошол киргенден эле бумажканы карматып, мени тебишип, колдорума сабалашып, аябай жаман сөздөр менен сүйлөп, мойнуңа аласың дейт. Мен эмнени мойнума алам десем, сен адам салгансың дейт. Ошол бала менен сен ошол соседиң менен мамиле жасагансың дейт. Мен мамиле дегенди билбеймин. Ошол жерде кандай мойнума алам десең, сен же адам салгансың, же өлтүргөнсүң деп аябай мен ойлогон сөздөрдү ойлоп ошол жерде мойнуңа алдырасың деп бумажканы коюп, башынан жазасың дейт. Мен ошол күнү болгон күйөөмдүн болгон күнүнү жазып алсам, кайрадан эле жыртып салат, мындай эле кагазды жыртып салат. Немени жазам десем, ошол адамды жазасың дейт. Эмени ошол мамиле кылган же адам салганды саласың дейт. Мен аны жазган жокмун. Ошол жерде аябай жаман сөздөр менен бул балаңды азыр сени 48 саат түрмөгө алып киребиз дейт. Балаңды детдомго беребиз дейт. Ошентип жаман сөздөр менен айтышып, анан кайра мен 1:30 баргам, саат 5ке чейин алышып, 5ке чейин мен уже бул жашоо менен коштошконго аракет жасадым. Себеби мен бул жашоо менен чындыгын эле жашай албайт экенмин. Мен бул менин түрмөнүн адамы окшойт деп чындыгында мен ошентип ойлодум. Анан колумдагы 1 жашар 2 айлык баламды Самат деген балага бургаладым. Мына силерге дедим, мен бирок түрмөгө даярмын дедим. Бул бумажкаларга мен бул жашоодо эки дүйнөдө тең мен жасадым же жолдошума кыянатты кылдым деп мен жазып бербеймин дедим. Себеби мен ошол кылмышты кылып же адам салган болсом, мен жазып берсем мүмкүн эде, мен кылбаймын деп ошол бойдон сен түрмөгө киресиң деди. Түрмөдө эркеги бар, аялы бар, тогу бар, барына чыдайсың деди. Ал 1:30 саат 5ке чейин мен ыйлаганмын, мен кандай түрмөгө кирем дедим. Акырында чыдай албай мен саат 5 час уже болуп калгандан кийин уже мен айттым, мойнума алам дедим. Кишенди байлагыла дедим, балам силерге дедим, 5 баламды силерге бердим. 5 балам силерге бердим, силерди Кудайга тапшырдым. Мен түрмөгө даярмын. Бирок мына бумажканы мен 2 дүйнө мен жазып бербеймин. Бирок мен даярмын дегенден мен бошотуп салды ошол жерде. Ошол сөзүм менен гана мен чыктым да боштондуккача. Ал сөзгө чейин мен сиздерге айтсам, мындай эле жеңил эле сөз болгондой болот. Ал жерде мен өтө кыйналдым. Ал кыйналганымды мен сиздерге бир гана айта албайм да, себеби мен баары ичимде болуп атат. Ал өтө жаман кыйнашты. Колдорума, буттарыма сабалашып, мен бул жерде бир гана 1 жашар 2 айлык ушул жигит балам гана мен сактап калдым. Ушул балам болбогондо мен ошол соседтим түрмөгө кирген алдында жатсам, мен ошонун алдында болмок элем да. Мени кандай далилдер менен коймок элем, бирок мен бул жерде бумажкага ошол башымды кесип бара жатса дагы мен мойнума албайт элем да. Себеби мен өлсөм ошол мурунун ичинде өлүп чыкмак элем да. Мен мойнума албайт элем. Биздин өзүбүздүн менттер кандай ушак сөздөр менен менин кайын журтума, өзүмдүн ар бир адамдын өзүнүн досу душманы болот. Досу душманын алдында мени көз каранды кылды. Мен алардын алдында баш көтөрө албай калдым. Себеби мен өзүмдү актай албай калдым. Ошол соседимди камап ошол бала актыкка чыкты. Кудай
бар экен, мына өзүм деле акка чыккандай болдум да. Сен ошол бала чыккандачы мен акка чыккандай болдум. Ошол мен өзүмдү ошол элде же досу душманыма же жана кайын журтума актай албадым да. Мен айтсам балам түшүнбөйт да. Азыр эми менин кайын журтум уже мени жакшы сөздөр менен уже мени баалап калышты да. Мындайча айтканда. Мен ал өзүбүздүн арка деп коет, биздин айылыбызда жаңы жер айыл өкмөтү деп коет. Ошол жерде мен себеп жашай албаймын. Менин соседим болот. Ошол соседимди мен кандай жаман сөздөр менен экөөбүздү жамандашкан, мен ал жерде тура албайм. Себеби ал жерде мен убийство болгон жерде мен ошол келген жанагы жаман балдар келген бизди өлтүргөн. Ошол кадимки эле келтирип кайрадан эле бизди сабалашып өлтүрүп же балдарын сабалашкандай боло берет да, көз алдымда турат. Ошон үчүн мен үйүмдү сатыкка коюп, 5 баламды Бишкекке алып келип, ошол жерден азыркы момент 2 ай болду келгениме. Ооба, ошол жардам бергендер мен туугандарым, мына биздин кайрымдуулук фонд деп коет экен, мынакей Аравиянын кайрымдуулук фонддору бар экен, ушулар жардам берип атат бизде. Өзүбүздүн кыргыздар деле жардам берип атат, тууган уруттарым бар экен, ошолор жардам берип, мен 5 балама түрк берип атат да. Жардам берип атат. Пытка боюнча эч нерсе. Прямо на место. После пытка боюнча мен кылганмын, бул менттерге дейин жазып бергем, эч кандай кыймылдаган жок. Наоборот, мени ошол алардын олордун ою, максат эле мени түрмөгө камаш болду да. Анан бул жерде мен ошол процессти айтканмын да. Биздин өзүбүздүн Лейлек айылынын тургундары 2 спринтер болуп барган. Ошол моментте, ошол спринтер болуп барганда процессте мен ошол жерде мен өзүмдү актайын деп прокурорго суроо бердим. Ошол жерде прокурор дедим, мен сизге суроом бар дедим. Десем турду. Ошол суроого мен айттым, мынакей дедим, биздин өзүбүздүн айылыбыздын тургундары келди дедим. Ошол жерде мен эсли ушул соседим менен мамилем болсо, күйөөм мени уруптур, а мен соседимди ошол моментте звонить этипмин дедим. Ошолордун максаты ошондой болуп атат да, мен звонить этипмин. Ошол телефондо сиздер алып кеткенсиздер менттер. Мен алып кеткен эмес, мен сразу мен күйөөм жолдошум менен больницага кеткем, телефон калган. Ошол кана ошол далилди ушул тургундарга мен актап бериңиздер дедим. Урматтуу прокурор дедим. Кана ушул телефондо дедим. Далил барбы дедим. Мен ушул соседиме дедим. Мурат Шерматов фамилиясы аты бул. Мурат Шерматов мен жолдошум мени сабалап уруп атат. А сен менин эң жакын мамиле адамым экенсиң. Келгин, мага жардам бергин, күйөөмдү өлтүргүн деген кана далил барбы? Айтың ушул тургундарга десем, прокурор ушинтип туруп мен суроом жок деп отуруп калды. А ошол жерге чейин делонун ичиге тиркеген бул Таймуратов Айгүл, жаңы жер айыл өкмөтүнүн өтө кандайча айтсам, бул жерде чындык кетип атат. Бул жаңы жер айыл өкмөтүнүн өтө чоң звезда кызы болуп жүргөн деп мен аябай жаман сөздөр менен делого тиркешкен да. 5 баласын дедомго берген деген. Аллах көрүп турат, мен кантип 5 балам дедомго берем мен. 5 балам өзүмдүн колумда.